Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, учурда кой көчөсү силердин назарыңыздарда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей бизге доорубуздун улуу залкар жазуучулардын бири Мукай Элебаев быйыл туура 120 жылга чыкмак. Демек, ушул максатта биз Мукай Элебаев доорун үнүн көтөргөн жазуучу деген темада атай биз мейманды конокко чакырган элек. Мына ушул багытта сөз кылалы деп турабыз. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Чолпон Толубаева, Тынстанов атындагы Үскөл мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты, доцент. Мына биз сөз кылганда эле Мукай атанын ушул ырлары, анын чыгармалары, анан кийин автобиографиялык романы Узак жол эске келет да. Эске келет, анан кийин баягы Зарыгам деген ырында да өзү жазып атпайбы, бул киши өтө билимге умтулган адамдардын бири болгон да. Мына ошол мезгилдерде ушу Каракол шаарында билим алыш үчүн эле ошо алыскы түп жергесиндеги чоң таш айылынан эмне деген жолдорду басып, кыйын кезеңдерди баштан өткөрүп дегендей окууга умтулганы баамдалып да турат. Таңдыке чойлоп талагам, талаксып жаным тарагам, амалым жок кол кыска ойлонуп жатып зарагам, ачык бир дана бет албай, алыскы жерге кете албай, самаган күткөн жериме зарыгам асты жете албай. Москва, Ташкент, Уранын жакшы деп элден угамын, ошолорду мен угуп канткенде чыдап турамын. Издеген окку мен карып, эзилдим жатып саргарып, канат кагып жете албай калам муңуру сандалып. Көңүлдө койдум абыдан, күзөткөн максат жагынан, ойлоп келсем окунуп козголот жүрөк кабынан деп Мукай атабыз бекеринен жазбаган болуш керек, бул чыгармасын. Демек, билимге ошол убактарда жаштардын, ошол мезгилдердеги биздин кыргыз интеллигенциясынын жаштары да ушул умтулганы көрүнүп турат да. Мукай ата менен ошол мезгилдерде мына үзөңгүлөш жүрүшкөн Кусейин Карасаев, Зияш Бектиянов, Түгөлбай Сыдыкбеков аталарыбыз дегендей. Анан эми биз мына бүгүн Мукай атабыздын 120 жылдыгы деп атабыз. Мына ушул багытта бир өзүңүз дагы китеп жазып, бул боюнча филология илимдеринин кандидаттык диссертацияны жактап дегендей келдиңиз. Ушул жөнүндө азын алып сөз кылсаганда. Мукай Элебаевдин ушул улуттук адабиятка бизге кошкон салымы жөнүндө сөз алгач. Алгач ушу саламатсыздарбы? Ушул бүгүн эфирге чакырганыңыздарга чоң рахмат. Эми баягы Мукай Элебаев жөнүндө сөз кылгондо албетте биздин профессионал акын жазуучуларыбызды Мукай Элебаевди элестете албайбыз. Биздин кыргыздын адабиятын элестете албайбыз. Себеп дегенде ушул биздин кыргыз адабиятынын түптөлүшүнө, негизделишине аябагандай чоң салым кошкон жазуучу бул чыңгыз эме Мукай Элебаев да. Мукай Элебаев жана сиз айткандай эле эң биринчи прозаик, биринчи акын, биринчи котормочу, анан биринчи сынчы деп билебиз. Ошондой эле жана биринчи обончу, биринчи куудул, биринчи драматург, жылдамачы деп дагы Омар Сооронов деген бир ардактуу профессор ушундай. Актер да болгон да. Актер да болгон экен. Таланты ушунчалык, Мукай Элебаевдин таланты баардык тарабынан төпкөлгөн, ушундай бир көп таланты бар улуу адам болгон экен да. Мукайды эң биринчи эле айтсак, биздин бүгүнкү күнү жанагы совет дöөрүндө жазылган көп эле Ленинге, партия арналган чыгармалар калып калбадыбы? Бирок Мукай бүгүнкү күндө дагы, келечекте дагы өлбөс өчпөс классикалык чыгармаларга айланган Боронду күн жана Узак жол деген чыгармаларын таштады да. Окумуштуулар айтып атат да, эгерде Мукай эчтеке жазбай деле ушул эки чыгарманы калтырганда деле бүгүн тарыхта Мукайдын классик жазуучу катары орду калмак депчи. Анан Мукайды биз бүгүн айтып отурсак, ушул биздин Советбек Байгазиев деген окумуштуу бар, ошол айтып атат да, мезгилинен озгон күлүк дейт. Эмне үчүн мезгилинен озгон күлүк дегенде, бул Мукай жанагынтип зарыгамын тамшанып, ушул билимге, илимге суусап, анан кийин ушу Печчекимге алгачкы жана алгач жаңы тартип деген Жылбулактан билим алып, анан ал Айдосия иши башталганда жабылып калгандан кийин ушул кантип окусам деп жүрүп, анан кийин техникумдарды окуп бүтүп, анан ушу билимин өчүндөтүп отурганда эле көп замандаштары эскерет да, ушул Мукай жөн жүрбөйт эле дейт да. Дайыма колтугунда орус элинин жазуучуларынын, батыш элдеринин жазуучуларынын дайыма колтугунда кысып алып жүрөт эле депчи, китептери. Демек, бул табиятынан берген талантын өрчүтүү үчүн ушунчалык изденген, тынымсыз, күчүрмөн эмгекчи катары ушул адабиятта өзүн көрсөткөн да. Анан кийин эң биринчи мына сынчы деп атабыз. Эми өзүңүз элестетиңиз, 24-жыл биздин Эркин Тоо газетабыз чыгып атат.
Биринчи саны чыгып биринчи саны чыгып атат. Ал жерде эми мурда тарыхта айтып келген да, биринчи акын Алы Токонбаевдин ыры деп, жана Октябрдын келген кези депчи. Бирок ага чейин эле азыр бүгүнкү тарых көрсөтүп атат. Ага чейин Сыдык Карачевдин, Касым Тыныстановдун чыгармалары чыккандыгынчы. Мына ошол сыяктуу ошондо биздин жаштарыбыз азыр бүгүнкү күндө интернет желелери жок, бүгүнкүдөй илим техника өсө элек, бирок баардыгы тең ушул окууга ашыгышып, анан кийин Элибаев ушул көп окуп, анан табиятынан нукура сүрөткөр болуп атпайбы? Көп окугандыктан анан кийин ошол жерден 30-жылдары кадыресе биздин акын жазуучулар гездик негизде эле адаят жаратып атышат да. Бир тобу белгилүү болуп калган учур болуп атат. Анан бирок ошондо баамдап Элибаев бул адаят деген курак эле агитациядан турбайбы? Адаят деген бул чыныгы турмушта көркөм берүүдөн турат экен деп, анан кийин жолдоштордун арасында ушундай сын макалалар жасала баштаганда, биз деген аябай көп эмгек кылышыбыз керек экен, көп окушубуз керек экен, бир эле үгүттөөдөн, партияны даңазоолоодон турбайт экен бул адаят депчи. Ошондо бул Мукайдын ошол мезгилде жазган Чын сөз керек, адаяттагы улутчулдук тууралуу деген бир канча сын макалалар бар. Ошону менен эле бүгүнкү күндө дагы ал макалалары өзүнүн актуалдуулугун жоготпой келишет да, чыныгы көркөм адаят жөнүндө жазып. Көптөгөн акын жазуучулардын чындыгында мынакей коммунисттик партиянын ушул мезгилдердеги Ленинди, Сталинди мактагандылар баары эле ушул убакта калып калды. Доору менен калып калды мезгили менен. Анан эми бул кимди биз Мукай Элибаевди айтып жүрөбүз. Бул өзү турмушту, нагыз турмушту жазган депчи, жанагы автобиографиялык чыгармасында, Узак жол романындачы. Чындыгында эле ушундай болгон. Бул киши айылда мына Чоң Таш айылдан чыгып анан кийин тиги Үркүнгө, Кытайга чейин барган, ошол мезгилдердин аралыктарды жазып, сүрөттөп дегендей өтө чеберчилик менен ташка тамга баскандай жазган жазуучу болгон да бул өз негизичи. Анан эми баягы Мукай Элибаев үчүн баягы мына азыркы бүгүнкү күндө дагы мына китеби чыгып дегенде биздин көрөрмандар да билип калды. Мына Мукай Элибаевдин бул китепте дагы мынакей ушул роман менен катар эле поэзиялар да киргизилген. Анан айтайын дегеним, Мукай Элибаевдин ушул поэзиялардын ырларында жаңы бир техника деп коебузго, техникалык ырлар кирген да негизи. Улуу марш деген ырлар мына ошол мезгилде жазылган. Ал убакта мындай ырлар жазыштын да техникасы күчтүү болгон да негизи. Барганда аргыл. Ушулар жөнүндө айтсаңыз. Мукай Элибаев алгач өзүн поэзия жанрында сынап көргөндө жанагынтип Заргам деген ыр. Мына биз бала кезде, эми ата энебиз өтүп кетти, тирүү болушса мына 90го тээп калышат эле. Бирок ошолор айтып калат эле, ой, Мукайдын ырын ошол кездеги жаштардын баары жатка билчү да. Өзүмдүн ата энем менен мына азыр сиз айткан ырды тим эле оңго салып, укмушудай ырдап берчү, себептигине бул ошол мезгилдеги жаштардын баары ушул билимге суусап турган да. Анан бул Мукай жана жогоруда айттык, изденгич акын болгон депчи. Анан ушул жаңы ырдын системасын киргизем деп агырдычы. Аябагында изденип, ушул улам бир эле жанагы бүгүнкү күндө бизде Улуттук илимдер академиясында 19 папкасы сакталып турат, кол жазмалар папкасындачы. Анда бир эле ырынын канча вариантта жазып көргөн да. Анан бирок ошону деген ошол мезгилде өзүнүн замандаштары туура түшүнө алган эмес. Мына биздин эле улуу жазуучубуз Түгөлбай Сыдыкбеков минтип эскерип атпайбы? Ошондо баягы Мукайды түшүнбөптүрбүз дейт. Мода аны кубалаган экилүү келинчек сыяктуу эле бул эмнени айтып атат депчи. Көрсө Мукай ошондой эле адаяттын келечегин ойлоп аткан турбайбы депчи. Чыныгы адаят үчүн эмгек кылып аткан турбайбы депчи. Анан Мукайдын ошо улуу маршы мына бүгүнкү күндө деле жанагы биздин жаштар Заргам деген ырлары бүгүнкү күндө дагы өзүнүн бир маанисин жоготпогон, тематикасын жоготпогон, актуалын жоготпогон поэзиядагы өзүнүн салымы бар да. Анан кийин Мукайды бул көбүнчө жана изденип, бүгүн эгер Мукай поэзия жанрында күчтүү же проза жанрында күчтүү дегенде, Мукай прозаик өйдө прозасы өйдө болуп кетет. Дегенде жазуучулугу, сүрөткерлик. Аны өзү да байкап атпайбы? Мисалы үчүн жана Узак жолдо 1000 эң биринчи автобиографиялык роман деп айтып атабыз да. Анан Узак жолдо бала өзүнүн турмушун көрсөтүп атат. 11 жаш кезинде ушул көлдөн, Чоң Таштан эл менен кошо журт тети Кытайга чейин барып, анан бараткан жолдогу элдин жашы жана биз айткан доорду берип атпайбы? Ошол убактагы 1914-жылдан баштаган кыргыз элинин башына кандай түшкөн келте оорусу каптап атат. Мына ошонун баарын ушул чыгармасында көрсөтүп атат. Көрсөткөндө дагы мен өзүм ушул теманы Элибаевка окучу кезиме кызык жүрчү элем. Анан кийин аспирантурага Бишкекке барып тапшырып калганда анан окумуштуулар кеңешинде айтып атпайбы? Мен ушул өмүр чыгармачылыгына изилдейин десем, анан Кадыркул Даутов деген аябай кыйын сынчы бар эле, аны айтып калды.
эми ал өмүрү чыгармаган көп эле иштер жүргүзүлдү деди. Сиз ушул Мукайдын психологизм чыгармаларында психологизм эч ким изилдей элек ошого бир кайрылып көрбөйсүзбү депчи. Анан адегенде ошол психологизм маселеси эмне экенин түшүнүп, анан кийин ушул Мукайды көрсөк, бүгүнкү күндө мына сынчы кеңеш багасын айткан улуттук адабиятта Мукай Элибаев психологиялык прозанын баштоочусу депчи. Туура. Мына сиздин эмгегиңиздеги диссертацияңызда ушуну немеде болуп атат да, Элибаев улуттук адабиятта психологиялык прозанын баштоочусу депчи. Демек психологиялык деген сөз ошол убактардагы адамдардын психологиясын, ошол убактагы мына негизи адабияттын өзү адам таануу эмеспи? Адам таануу, анан кийин жазуучунун чеберчилиги эмнеден көрүнөт? Адамдын бүткүл ички жан дүйнөсүн, анын кыял сезимин, келечектеги тилектерин же өткөн нерсе баардык адамды ачып берүү да. Мына ошол жерден Мукай Элибаевдин бүгүнкү күнгө чейин эмне үчүн ушул узак жол өзүнүн баягы классикалык чыгармага айланды деп атпайлыбы? Мукай өзүнүн жашоосун берүү менен өзүнүн ички дүйнөсүн чалдырып берип отуруп эле кыргыз элинин ошол 14-жылдан 20-жылдарга чейин кандай жашагандыгын көрсөтүп берген да. Бир эле кыргыз эли ушул Үркүндү эле алалы, мына 11 жашында кетип баратат. Анан бала болуп туруп ошол эмне деген кыйынчылыктарды көрсөтүп атат, бирок өзүнүн кыйынчылыгын көрсөтүү менен кыргыз элинин көрсөтүп берип атат да. Эми караңыз, ушул Үркүн жөнүндөгү эгер фактыларды изилдесе эле, баягы тарых, адабият байланышта өнүгөт эмеспи, даже керек болсо экономика, Анан кийин ушул Мукайдын Үркүн узак жолунда Үркүндү алалы тиги жака чейин кетип баратканда эмне деген кыргыздар бир эсе тиги орустардын курмандыгы болуп артынан Замбирек менен атып кубалашса, астынан кытайлар мылтык менен тосуп алып, тети кызарттагы ашууда эми бул чыгарманы алгач мындай караганда жанагы Каныбек Жантөштүн Каныбек экөө катарлашып эле чыгып калат атпайбы басмаданчы. Анан бирок өз убагында Мукайдын узак жолун Каныбектей мындай кабыл алган эмес да. Эмне үчүн дегенде Каныбек фольклордук стилде жазылган. Туура. Каныбек баягы отко салса күйбөйт, сууга түшсө чөкпөйт, мындай бир баатырдын образында чалдырып берген да. Туура. Бул Элибаевдин узак жолунда мына ушундай каармандардын жан дүйнөсүн ачып берген таланты жагынан Элибаев чебер сүрөткер, психолог болгон Элибаевчи. Өзү дагы психолог экенин, ушундай сүрөткер экенин ошол жактан айтып берип келип атпайбы? Мына Кытайга чейин жетти, бир эле эмесин айтып берели. Ошо жетип баягы аман калганы калып, малдын баарын кытайлар тартып алды, өлгөн өлү кызартта эмне деген кыргыз кырылып атат да. Бүтпөс бир жомок болуп атты деп атпайбы? Түгөнгүс бир жомок болуп атты депчи. Анан калып калган араттан ошол этеки Кытайдын чек этегине жетип алгандан кийин айтып атат, ала келген уктарыбызды тегеге салып бир алачык тигип алдык дейт да. Анан 13 бүлө же адам экенибиз, же айбан экенибизди билинбей ошол жака кыштап чыктык дейт. Эми бул сөздүн тереңинде эле эмне деген жатат да? Эмне деген кыргыз элинин азап чеккени жатат ошол жердечи. Анан эми караңыз, ошол жерге 14 бүлө барат башындачы. 14 бүлө барып атат да, мына атасы, энеси ага чейин өлүп атат да. Бирок анын атасынын бир тууган элебеси байбичеси Бурманбек менен келип атат да. Анан 14 бүлөнү ошол жерге жеткирип, бирок 14 бүлөдөн эниси Беккул экөө эле кайтып атат да. Беккул экөө келген. Мына ошол жерде мына Бурмакеден айрылган кандай сүрөп берип атат. Бурмакен чыкырды дейт мени. Барып калсак дейт, Бурмакенин жыйпчусу турган дейт, баягы кыргыздын каадашынча үлүкөйүнчө караган эч ким жок дейт. Бир бушта жаным ыйлап отурат дейт. Бир бушта бейшеме отурат дейт. Мени эмнеге чакырганын билдим дейт. Анан баары үшкүрүнүп отурабыз дагы аны көмүп салып кайра тарап кеттик дейт. Эми караңыздарчы, бул жерде эмне деген психология жатат да. Эмне деген ошол убактагы тиги эми Мукай ошонун бала болсо дагы ошонун баарын сезип, байкап жүрүп, анан карындаштарын караңыз, карындаштар эки карындашы бар. Баягы айла жоктун айынан кыз айларга берип атат да. Берип атсанан айтат, дайыма кой кайтарып кечинде келем дейт, келсем менден бир жакшылыгымды өткөнсүп бийлап отурат дейт. Ти кожоюндун баласы урду депчи. Алда берекем ай дейт ичимен дейт, менин колуман эмне келет дейт. Туура. Ушу мага бир тоң алып менден бир жардам болот деп көзүн аянычты жалдыратып алып, анан кийин менден бир жакшылыгымды өттүр, бирок менин колуман эмне келет дейт. Туура. Мына көрүңүзчү, бул жерден өзү жаш ал. Жаш 11 эле 12 жаш болот атпайбы? Анан бирок ушул Мукайдын ушунчалык бир күчтүүлүгүнө таң каласың да, өзү бала болуп атса, анан кийин кайра кыргыздарга кетебиз, Кыргызстанга, элибизге, жерибизге кетебиз деген октябрь жеңиптир деген эмелер тарап атканда, анан кийин элдин баары туугандар айтат, баягы кантип кетесиң?
же жолго даярданган баягы тамак ашың жок болсо, Гүл азык болбосо. гүл азык болбосо, же кийимиң бутуңда кийген эми чокой деп айтылат, чокоюң жок болсо деп атат да, жок өзөрүлөнүп атат да, мен кетишибиз керек депчи. Анан Беккулга барып атат, Беккул баягы курсагы тойгонуна сүйүнүп, бирөөнүн малын кайтарып жүрөт дешек мен болчу. Эми ошогону айтып атат да, Беккулга барып бир айдай жанына кулагын жептир да кетели депчи. Анан кетели деп аны эшпай калып калды ошол жердечи, бирөөнүн колундачы. Аны бербей койду, бакканына тамагынын акысын төлөсүн, мал баксын депчи. Анан эми Беккулду эшитип алып, бир оруска 100 козу сатып алып айдап бараткан экен. Ошого жалданып анан айтып атпай, мен силерге тамак бере албайм, эчтеке кыла албайм, бирок койду айдашып барасың депчи. Анан ошол жакта калган кыргыздар баягы, эми кыргызда баягы эме мээримдүүлүк деген бар да, өзүлөрү арып апчып жашап атса дагычы. Анан кыргыздар ошол уюшушуп анан кийин кичине бадырак кылып буудайды куруп жолго кичине кылып салып берип атат. Гүл азык кылып Гүл азык кылып берип атат. Анан баягы койчуну ээрчип алып келатышат. Түн ичинде жатып эс алабыз дейт, бир бурчта эс алып, анан ал болсо өзүнүн жана кара наны бар дейт, тамак ашы бар дейт. Бизге эч нерсе бербейт дейт. Биз ошону эле паналап эле коюн айдашып, анан баягы санап бадырактан жеп коебуз дейт да, суудан ичип коебуз дейт. Эми караңыздар, ушун менен келатып анан казактын эмесине жеткенде бир үй бүлөгө кирип, анан мен өзүм ошондой эле сүрөткөр экенин, психолог экенин өзү сезип атат да. Анан мен дейт ошол жакта чогулгандарга өмүр баянын айтып бере салган бир өнөрүм бар эле дейт. Айтып атканда дагы ошо угуучуларым дейт да, андан ары эмне болот экен деп кыйпылыкташып, кээ бирөө көзүнөн жаш кетип дейт. Бирок дейт, өзүмдүн оюман чыгарган эч нерсе жок эле, жалаң өзүмдүн айтып берип атам дейт. Тагдырын Айтып берип атам дейт. Ошондо ал да баягы куштар айтып, ушул шортулар эми аман эсен жеткиле деп, эми барганда бирок силерди кандай кабыл алат экен депчи. Себеп дегенде кетип баратыш баягы орустардын деги челектерин өрттөшүп, буудайларын өрттөп кетишкен экен. Эми ошондой чыгармада жазылат. Анан бир ошондон да коркпой инисин ээрчитип алып анан кыргыз жерине 11 ушул узак жолдо 11 жаштагы баланын 14 бүлө менен барып, анан жалгыз иниси менен кайтып келип атканда окуя сүрөтүлөт да. Бирок бул жеке өмүрүн берген менен кыргыз элинин ошол убактагы эң улуу трагедиясын көрсөтөт да. Эмне деген үркүндөгү кыймылды көрсөтөт да. Ошол жердеги жана арып апчып тиги баласына эми узак жолду бүгүнкү күндө ушул биз дайыма жаштарга сабак берип келатабыз, айтабыз да. Эми ушундай чыгармаларды окуп алсаңар, мына кыргыздын тарыхында эмне деген кыргыздар кандай кыйынчылыктарды басып өткөн. Кыргыздын тарыхы ушунда чыгармасында толук камтылган да негизи. Үркүндөгү окуялар, Анан эми баягы Мукайлыбаев менен өзүңөр изилдеп жүрөсүңөр, баягы кандидаттык диссертацияны мына ушул боюнча жактадыңар да негизичи. Анан эми мен айтайын дегеним, сурайын дегеним мынакей, бул Мукайлыбаевдин чыгармалары толук басылган эмес, бул кичинекей. Мына ушул мезгилде бул киши эрте кетип калып, согушта каза болду да. 1944-жылы Улуу Ата Мекен согушта. Анан ушул кишинин жазган каттары кийинки мезгилде бул китепке киргизилди да. Ооба, киргизилген. Мына бул жакта ушул Улуттук академиядан Акматаевдин жетекчилигинин астында ушул китеп чыккан. Мына могул китебинин баардыгы чыккан. Анан 90-жылы жарыяланбаган чыгармалар деген дагы Омор Соороновдун, бул кишинин көбү жана араб алфавитинде, латын алфавитинде жазылган да, кол жазмаларчы. Анан ошону ушул ардактуу профессор Омор Сооронов деген киши аябагандай көп эмгек жумшаган да, көп эмгек жумшап, изилдеп ошону кыргызчага кайра эми араб алфавитинен кыргызча бүгүнкү алфавитке которуп ошону жазып, анан жарыяланбаган чыгармалар деген китепти чыгарган. Анан бул Элибаевдин ошол китепте жарыкка өзүнүн көзү тирүү кезинде чыкпай калган жанагы Тартыш деген драмасы, блокноттору, ырлары ушул чыккан. Анан эми бүгүнкү күндө ачык эле коркпой эле сүйлөп атпайлыбы, себеп дегенде 70 жыл билесиз Совет бийлиги кызмат кылып келди. Анан Совет бийлиги кулап калгандан кийин анан бул адабияттагы баягы субъектив жагдайлардын баары чыгып атат да. Анан эмне үчүн эми ошол убакта, согуштун убагында Элибаевди мындай чыгармачыл адамдар, артисттер, элге керектүү адамдар бул жерге тескерисинче патриоттук дух берип, мекенчилдикке тарбиялап, ушундай чыгарма жараткан адамдарды калтырган экен да. Анан Жусуп Турсбеков, Мукайлыбаев ушул согушка жиберилген. Ал кезде Жазуучулар союзунун башчысы Алы Токумбаев болгон экен. Анан ошол жарыяланмаган чыгармаларында согуштан жазган каттарынан өйдө киргизилген. Алыке депчи, мен биздин командирлер айтып атат, сен бул согушка дагы караганда
көбүрөөк элге Кызмат тылга жүрсөң, кызмат кылмак экенсиң. Эгер сага бирөөнү эле берип ийишсе, жазуучу деген эле тастыктаган куөлүгүңдү берип ийсе, биз сени кайра мекениңе жиберебиз депчи. Анан көп жолу жазып суранган, бирок тагдыр экен, эме Берилген эмес. берилген эмес. Ушул эгерде Мукай эгер тирүү болгондо, бүгүнкү күндө бир эле кыргыз адаятын эмес, мен ойлойм, дүйнөлүк адаятка аябагандай чоң салым кошмокто. Анан эми бул өкүнүчтүүсү ушул Мукайдын тагдыры бир эме болуп калганда, мына жанагы Кыргызда баягы канда бар да көрө албастык көрө дейт. албастык да. Себеп дегенде өзүнүн эле жана жазган блокнотторунда айтып атпайбы, биринчи ондорду мен жараттым эле дейт. Анан кийин ошо биринчи жараткан ошол, бирок менде жаздырып калган нерселердин баары жок болуп кетиптир депчи. Эми муну эмне үчүн буга мындай эме болду дегенде, ошол мезгилдеги акын жазуучулардын билими кичине. Себептен өзүңүздөр эле карап көрөчү, эми алар өз убагын эрдик жаратышкан, жаңы эле кат сабат ачылып алышып, бизде деген үлгү болорлук мындай колубузга тийген адаяттарыбыз жок. Бирок элдик өзеки чыгармачылык ушунчалык өнүккөн да. Ооба. Анан кийин ошол мезгилде бул акын жазуучулар кыйын эрдик жаратышып, биздин адаятыбызды жаратып атышат да. Бирок моюнга алышыбыз керек, алардын билими ушунча бүгүнкү күндөгүдөй жок болчу да. Анан мына Элебаев ошол билимдүү болуп атпайбы, ошол өзүнүн замандаштарынан билимдүү болуп, адаятты алардан эрте түшүнүп атат да. Анан мына ошондуктан ал жанагындай сын макалаларды жазып, бетке да айтып, ай силер деген адаят эмне? Бул халтура болуп баратат. Жалаң эле Ленинди, идеологияны ырдоодон турбайт да, мактоодон турбайт. Адаят деген чыныгы турмушту көрсөтүшүбүз керек дегенди кээ бир кесиптештери мындай жеке кабыл алып алышкан да. Жеке кабыл алып, анан баягы көрө албастык деген кыргыздын канында бар экен. Анан Мукайды мына кийин эле жазып атпайбы, тиги Төгөлбай атабыз эле жазып атат. Ой, ошол убагында Мукайды сезбептирбиз да депчи. Жоомарт Бөкөнбай айтат, мен адаятты түшүнбөй жүрүптүрмүн да депчи. Ал дагы жазып атат. Анан өзү эле бир күн жанагы замандаштарым жана каламдаштарым деген, калемдештерим деген Зияшбектин эмгеги бар го, ошондо айтып атат да, Кубанычбек Маликов делечи. Бир күнү 8-март жакындап калды. Анан Жоомарт экөөбүз мелдеше кеттик дагы. 2 саат отуруп, ал бир поэма менен бир ыр жазып таштадым дейт. Мына көрдүңүздөр, мындай жеңил желпи нерсеге айланганда, ошону Элебаев көрүп берип, бул жана макалаларында айтпайбы, адаят деген андай эмес, Терең болуш керек. терең болуш керек деген. Эртеңки күнү биздин чыгармаларыбыз окуганда эмне деп, тарых кандай жооп берет деп айтып атат да. Мына ошондуктан анан кийин буну ошо согушка кетип калганда, анан согуштун курмандыгы болуп атат. Бул киши дагы чыгармаларга аябай жоопкерчиликти караганда, негизи Мукай Элебаев. Ар бир чыгармасында, жана мен да башта айтып кеттим, ташка тамга баскандай жазган чыгармадан прозалардан бар. Мукай Элебаевга азыр жетиш дагы кыйын нерсе. Айтыш дагы кыйын нерсе азырчы. Анан бул жана жогоруда сөзүдө айтып атпы, аябай таланттуу адам болгон экен, жана куудулда депчи. Бир эле окуясы ошол Кубанычбек Маликов жазып атат. Студент кезекте эле, мына булар театрда жаратып атышпайбы, студент кезектечи. Касым Тынстан биринчи эмени түп деп атат. Анан кийин ошондо акын куудул Мукай Элебаевда катышат деп койчу деп журт белетти талап кетчи дейт да. Анан мен өзүм эле жеке турмушума байланыштуу бир атам раматылык, мен өзүм ошо атамдын аты Дирдеңбай, Толбай Чолпон Дирдеңбай менен. Анан атам айтып калчу, эмне атыңызды ушундай коюп салган деп элечи, кызыктай койгон нерсе. Анан чоң энебиз көп төрөгөн адам болгон экен. Көп төрөптүр, бирок жылда эле төрөсө жанагындай оорулардан эне баласы өлүп калчу экен да. Анан бул атам төрөлгөн экен, төрөлгөндө тиги Улан деп коюшуптур атамдын атынчы. Анан төрөлгөндөн 3 күндөн кийин анан ушу Мукай Элебаевдер Чоң Ташка айылга концерт коюп келишиптир да. Анан бир эме коюшкан экен, инсценировка. Дирдеңбай болуп бешөөбүз кампанын түбүн тешебиз депчи. Анан чоң энем ырымда баягы окуй, ушул балам аман калып калса экен деп, бир эле баласы аман калса экен деп, анан кийин ушу Дирдеңбай деп кайра коюп койгон. Мукайдын айткан ырынан. Анан ошондо айтып атпайбы, ошондо Мукайлар ушинтип аткарып келишкен экен. Анан чоң энем ошондон ырымдап, анан менин атым Улан дегенди кайра Дирдеңбай деп ырымдап коюп коюптур депти. Көрдүңүздөрбү? Анан ошол кездеги ошо Мукайдын аялдардын ролун укмуш аткарчу дейт да. Ал кезде мындай артисттер жетишсиз бардыгы элечи. Анан ушул Мукайды айтат, ушунчалык талантында чек жок эле дейт. Байбичеси да эскерип атпайбы, бир күнү дейт, сүйүнүп эле келип эле бийлеп калды дейт. Анан эмне болду? Анчалык көңүлүң куунак экен десек, артист болуп кайра кабыл алды мени. Анан сен дагы
кабыл алды экөөбүз тең депчи. Анан бурулчу айткан экен, койчу эми артист болбой эле койчу деп мен аны күндө кулагын жеп атып анан кайра артист кылбай койдум дейт. Болбосо биринчи ошо ролдорду жараткан биздин Актер болуп жерлешибиз, кеткен экен ушул жазуучубуз Мукай Элибаев болгон экен да. Анан өзү дагы жана драмасын жазып атпайбы? Ушу драмасында тартышы чыкпай калды, бирок бир себепкери драмасындагы ошол тартышында эмне үчүн чыкпай калды дегенде, ошол совет учурундагы болуп жаткан терс окуяларды жазган да. Ошондуктан анан кийин баягы цензура жактырбай анан совет мамлекетинде мындай болбош керек да, биз баягы ура деп эле анан жалаң жакшы жактарыбызды көрсөтүп келгенбиз да. Ошондуктан анан ал драмасы чыкпай калат да. Эми чоплон дегенге мынакей сиз айтып атасыз, жана айылды эскерип атпайсызбы? Айылда мына мен атамдын атын улан эле, уланды жана ырымдап, чоң менен ушундай койгон экен да негизинчи. Акимдин Мукайдын айтышуунча, Мукай атанын айтканы боюнча. Анан эми силердин айылда музей бар негизи, Мукай Элибаев атындагы музей. Бүгүнкү күндө ошонун абалы кандай негизи? Эми ошол кечиресиз, мен деле көп барып көрө элекмин, бирок былтыр мага ушул эме Чоң Таш мектебинен эме чыгышты да. Тетиги Мукайдын эмеде өлүп атпайбы, Леонов шаарындачы. Сөөгө ошоякта калып атат да. Анан 9-майга жакын ошол жердин мектеби окуучулары атайын Мукай Элибаевге арнап такта жасашыптыр ошол эмеденчи. Анан кийин өлгөн жеринде такта жасашып, анан конференция болду. Анан сиз ушу Элибаев изилдөөчү катары чыгып бериңиз деп анан мен телемост менен чыгып баягы сүйлөп бердим ошол Россиянын окуучулары анан биздин окуучулар мененчи. Андан кийин жайдын убагында чыкыртышып ушу билеттерин баарын алып барып эме өзүбүздү каржылап беребиз келгиле деп. Анан эми жеке эме жумуштан анан кийин үйдө дагы ошо ооруп аткан 90 айнем бар кишилер бар эле, анан бара албай калдым. Бирок ушу Чоң Таш мектеби азыр ошол Мукайдын өлгөн жериндеги ошол жериндеги мектеп менен байланышып, жакшы иштерди алып барып атышат. Алар жана орусча чыккан которулмалар менен, мисалы үчүн ал котормочу да болгон да. Ошолор менен кабардар болушуп, ошол биздин орустун жазуучуларынын чыгармаларын Элибаев которгон экен деп жакшы иштерди жүргүзүп атышат да. Анан ушу музейдин акыбалы чынын айтайын, эми мынакей мен анан сураган себебим быйыл Мукай Элибаевдин 120 жылдыгы да. Эми ушул даталуу күнүнө карата дагы ошо атабыздын баскан жолунун издерин дегенде жана музейинде мен барганмын, эми баягы буюмдар бар деңизчи. Бирок дагы толуктап койсо дегеним да. Сиз айтып аткан жанагы мынакей Россиядан казуу болду да. Азыр Россия деп кылып атып, мурда Советтер Союзу дечиликте. Мына эми согушта ошо элди жерди коргойм деп өзү кан жанын берип ошол жакта калды. Жаш кезинде эле калып калды Мукай атабыз, туурабы? Эми ошону кишинин мынакей эми бүгүнкү күндө ошол музей анан кийин толуктап турса деген, эл мындай карап койсо деген маселе да. Ошол Чоң Таш эли канча 110 жылдыгын 10 жыл мурун өткөрүштү. Анан бирок өкүнүчтүүсү мындай мал союшту, аябай билесиз го эми кыргыздар аябай эткен болушат. Бирок ушул изилдөөчү катарыдай деп анан эме чакырылбай калдык да. Эл унутуп калат да ушунун арасында. Анан эми баягы андайын сурап калдым да, эми кандай эмне болду, эмнени айттыңар десек эле, эми Бишкектен келишиптир, жазуучулардан келишиптир. Бирок ушул накта сүрөткердин эмне адаятта эмне орду бар, Кандай орду бар деген нерселерди эми тоюн өткөрүп атышат. Быйыл балким дагы мектеп менен биздин өзүбүздүн кафедра менен иш планга киргизели деп атабыз. Ошол Элибаев атындагы мектеп бар Тал сууда, анан Чоң Таштын мектеби менен биргелешип ушул Мукайдын 120 жылдыгына арнап, Кудай буйрса, сентябрда жаңы окуу жылына бир иш-чара өткөрөбүз го. Өткөрүш керек негизи. Мукай атаны эскербесе болбойт да негизи, туурабы? Анан эми жанагы акын жазуучулар деле бар, Мукай Элибаев жөнүндө изилдеп жүргөн, иликтеп жазып жүргөндөр бар, мисалы үчүн ал жөнүндө китептерин окугандар. Мына ошолор жөнүндө дагы бир маалыматтарды бергизип айылга, Мукай атанын китептерин жаңы чыккан томдугу бар экен мынакей. Дагы окурмандардын көбү эле бул китепти алып бербейт, окубайт да негизинен. Анан ошондой эле китептерин да музейине коюп дегеним, китепканага коюп айылдык Мукай атанын чыгармаларын кеңири жеткириш керек да бүгүнкү күндө. Ошол музей, айылдын китепканасы ошол музейде болчу да мурдачы. Анан азыр эми Кудай буйрса ошо бир кызыктар болуп байланышып дагы музей кандай болот экен, эми Кудай буйрса көрөбүз го. Азыр мына жаштардын баарын тең китеп окубай атышпайбы? Туура. Жалаң интернет болуп атат да. Сотка дагы маалыматтар ушул тескерисинче, анан ошол жеринде деги эле жалпы эле бир эле бул
филологияда иштеген кыргыз тилчи адаятчы кесиптин ээлериники эмес да, бул рухий азык берет дегендей китеп окусачы. Туура. Анан ушундай бир эмени жалпы эле мектеп мугалимдер эмес, мурунку мына биздин жана айтпадыкпы, ата энелерибиз укмуштай окуп, ырларын жатка билип, ырдап берчү эле атабыз энебизчи депчи. Анан азыр ушу жаштарды эмес, жалпы эле элди китепке кызыктыруу оңой болбой турат да. Рахмат, мынакей келип сиз дагы ушу Мукайлабаев жөнүндө азын олог өзүңүздүн пикириңизди, анан баягы илимий жазган өзүңүздүн диссертацияңыз жактаган ушул боюнча дагы ой козгоп кеттиңиз. Бул психологиялык прозанын эмеси болгондо, баштоочусу болгондо. Туура. Рахмат эме, сизге дагы ишиңизге ийгилик каалайлы. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мына ушул менен учурда ой көрсөтүүчүсү Согура чыгат. Бүгүнкү келген мейманды дагы бир ирет сиздердин эсиңиздерге сала кетейин. Чолпон Толубаева, Касым Тынысанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын башчысы, филология илимдеринин кандидаты, доцент болду. Биз Мукайлабаев доорунун көтөргөн жазуучу деген темада мына маек курдук. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.